короче сенде. Кутман күнүңүз менен Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы. Сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Бүгүн биз санарип шылуундарга калсаңыз кимге кайрылыш керек, кандай чараларды көрүү керектиги туурасында сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин студияда мейманда Бишкек шаардык Ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын кибер бөлүмүнүн ыкчам өкүлдөрү, милициянын капитаны Эрлан Сагынбаев жана милициянын майору Азамат Кубанбаев. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, биз сөз кылып жаткан темада сурооңузду же ой пикириңизди жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө сиздин пикирге да кезек беребиз. Кутман күнүңүздөр менен студияга кош келиңиздер. Саламатсызбы. Алгач сиздердин бөлүм ушу кибер коопсуздук бөлүмү качан ачылган, кандай иштерди алып барат, учурда эмне менен алек болуп жаткан жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз Бишкек шаардык Ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгына атайын кибер деген бөлүм бар бизде. Ошол бөлүмдө эмгектенип келебиз. Бул бөлүм боюнча айта кетсек, буга чейин топ болгон, азыр учурда жарандардын көптөгөн ушундай учурларга дуушар болгон себептен атайын бөлүм түзүлгөн жетекчилик талабы менен. Бул бөлүм 2024-жылдын 2-чейрегинде түзүлүп, азыр учурда биз ушул жакта эмгектенип келебиз. Бул кибер жөнүндө айта кетсек, азыр учурда көптөгөн жарандарыбыз ар кандай кибер кылмыштуулуктарга дуушар болот. Бул кылмыштар жөнүндө айта кетсек, банктык карточкалар, банктык карталарды алдатып, онлайн кредит өткөрүп салып атат. Ошол учурда социалдык тармактар аркылуу кандайдыр бир жарнама аркылуу чыгарып, эгерде бир жарнамасын чыгарса, үй тиричилик буюмунун машина автоунаасын сатып, ошол учурдан алдатып атат. Сатып алуулар жүргүзүп жатат. Ошол учурда жана жол кырсыгына калдыңыз деп кылмыштар ушундай болуп азыр учурдачы. Жылдын башында ошол стационардык телефонго шылуундар чалып туруп, биздин жарандарды алдап жүргөн да. Ошолор да бар. Негизи ошо сиздердин бөлүм дерлик ачылганына аз гана убакыт болду. Ошол учурда канча кайрылуу келип түштү, эгер санын айтпасаңыздар деле, мындай эмне суроолор менен көбүрөөк кайрылып жатышат? Кандай алдануу түрү? Бул көпчүлүк учурда бизде банктык карталар менен болот азыр учурдачы. Маанилүү суроо болуп жатат. Бул жарандар, жоочун адамдар чалат видео чалуу аркылуу, бейтаныс адамдар видео чалуу аркылуу ошол жерде WhatsApp'та атайын тиркеме бар, демонстрация экран дегенчи. Ошол жерден адам жүзүнүн скриншот кылып, ошол жерден онлайн алып атат. Буга жарандарыбыз түшүнбөстөн ошол тиркемеге кирип, ошол жерден көптөгөн адамдар өздөрүнө зыян учурап атат. Бул ошол учурда бул кылмыштуу жол менен келген акчалар да эми аларчы. Эгерде жарандарды алдап алган биздин шылуундар учурап, үчүнчү адамдарга карталарын берип салып атат биздин адамдарчы, жарандарыбыз. Эгерде банктан кандай бир карта алып аткан учурда үчүнчү адамдарга бербегиле деген ал жерде атайын айтып түшүндүрүп кетет банктын кызматкерлеричи. Ошого карабастан биздин айрым жарандарыбыз банктык карталарын берип, кылмыштуу жол менен келген акчанын изин жашырууга бир аз түпкүл болуп атат. Учурдан пайдаланып биз жарандарыбызга айтып кетмекчибиз. Банктык карталарыңарды үчүнчү адамдарга бербегиле жана ошондой эле банктын артында 3 цифровой сан болот. Ошо сандарын эч кимге жөнөтпөсөңүздөр шашылмок. Негизи бул кибер санарип шылуун деген термин өзү деле бизге жаңы келди да. Мурда башка кылмыштуулуктар менен алектенип келсеңер, азыр бул сиздер үчүн деле жаңы түрү болуш керек. Кантип бул жагатта мындай билимдериңиздер жаңыртып, кантип алар менен күрөшүүнүн үстүндө иштеп атканыңыздар боюнча бөлүшүп кетсеңиз. Биздин мисалы үчүн сотрудниктерди чет мамлекетке окууларга жөнөтүү, обмен опытом деген бар, конференции, семинары ошондой өтүшөт. Баягы орусча айткандай с привлечением сотрудников других стран. Анткени алар уже мындай кылмыштар уже келгенде көп болду алардын мамлекетине. Анан ошолордон опыт алып, окуп келатабыз. Айта кетчү болсок, кесиптешим айтып өткөндөй, бул заман талабына жараша бул азыр интернет бүт дүйнө жүзүндө өнүккөн бул мышлар боюнча. Дүйнө жүзү
биз тажрыйба алмашуу максатында ошол эле маалымат алмашуу иретинде атайын. Анткени бул эме кылмыш бир биздин мамлекетке тийиштүү эмес. Действительно дүйнө жүзүндө азыр өтө маанилүү эме болуп атат да, бул проблема болуп атат. Негизи ошо өзүңүздөр айткандай дүйнө жүзүндө бар, бирок бул өзгөчөлөнүп турабы ар бир аймакка жараша? Азыркы учурда бул Кыргызстан жергесинде көпчүлүк учуру адамдар иш жайгашкан жакта болуп атат. Көпчүлүк учурда ушулундар азыркы учурда орус тилинде болуп атат. Азыркы учурда интеллект деген, искусственный интеллект деген бар. Бул эгерде кыргызча ошол эле нерсени таризди кыргызча СМС аркылуу жөнөтүш мүмкүн. Социалдык тармак WhatsApp аркылуу эгерде көп учурда биз WhatsApp аркылуу болот. Эгерде элде кенен жайылга бул тиркемеч WhatsApp. Ошол себептен сиздин тууганыңыз эле болуп сүйлөшүп коюшу мүмкүн бул адамдын үндөрүн коюп, сиздин таанышыңыздын үндөрүн. Эгерде бир кандайдыр бир жол кырсыгына учурап калдым деп, баласымын же бир күйөө баласымын деп чалып, ошол учурда жарандарыбыз көпчүлүк учурат. Ошол учурда биз жарандарга айтып билмекчибиз. Окуяны тактап, эмоция калтырбай, шашпастан кадам кыларыңыздар депчи. Негизи ушул шылуундар дагы өздөрүнүн тактикаларын бат-баттан өзгөртүп, улам элге чындыкка дал келгендей, элге жакыныраак бир түрлөрүн тандашат да. Учурда мындай кайсы башкачараак жаңы түрлөрү пайда болуп атат? Мисалы, сиздер айткан ошо жол кырсыгы, карталарды алдоо бир аз мурдараак, көбүрөөк мындай белгилүү болду эле. Азыр кичине өзгөрүп жатса керек бул? Азыркы учурда абдан көп кездешип аткан бул онлайн кредит болуп атат биздин жарандарыбызгачы. Биз онлайн кредит ошол учурдан жана Telegram сайт аркылуу жана жарнамалар да берет да. Үйдө отуруп акча тапкың келеби? Көп учурда биздин улгайган апаларыбыз, кыз келиндер, студенттер карталарын берип, башка жактан келген, кылмыштуу жол менен келген акчаларын бекитип, жол менен жоготконго дуушар болуп атат булар, банк карталарын жоготконго. Ошол себептен айтмакчыбыз, карталарыңарды бербесеңиздер жана жарнамаларга бир аз жумуш караган учурда өзүңүздөрдүн толук паспортунда толук фамилия аты жөнүңөрдү айтпай, сондай көптөгөн маалыматтарга өзүңөр жөнүндө көп маалымат бербесеңиздер. Онлайн жумуш деп азыркы учурда ошол актуалдуу болуп атат. Ошол жерден көптөгөн жарандардын маалыматтарын алып, кайра эле ошол жарандар өздөрү дуушар болуп калат ушундай кылмыштаргачы. Биздин жарандар мисалы үчүн ушундар кантип пайдаланышат? Биздин Telegram тиркемеде жарандар эми жумуш издейбиз, онлайн мисалы үчүн сатуу менен иштейбиз деп реклама шылуундар берип коюшат. Анан биздин жарандар чалып, эмне жумуш, эмне кылсак болот, кандай кылып, мисалы үчүн айтып коюшу мүмкүн, сиз эч нерсе деле кылбайсыз, үйдө эле отурасыз, баягы рекламалардан силерге чалат. Мисалы үчүн грубо говоря, баягы машина сатуу же автосалон же баягы айыл чарбага байланыштуу эмелерди сатыпчы, керек буюмдарды жөн эле түшүндүрүп турасыз. Ошол түшүндүргөн үчүн айлык аласыз депчи. Хорошо деп, мисалы үчүн биздин жарандар иштейбиз, анан бир 2 күн өткөндөн кийин жана заказчик деп чалышат, кайра сурайт, кечиресиз, менин картам мисалы үчүн иштебей калды, сиздин карта эми ишенет да уже, баягы иштеп атам деп, картаңызды бериңизчи, мен ошол жака бир перевод которуп ийин, аны мен айткан кезде башка кишиге которуп коюңуз деп, мисалы үчүн биздин жарандар билбей туруп ошондой шылуундар пайдаланып кетишет да. Ошондой эмелер, факттар да бар да. Азыр көп жарандар маалымдуулугу жогорулап калышты. Бул шылуундардын тактикалары боюнча алар кантип алдап кетет экенин. Анан сиз айткандай, кээ бир учурларда ошо алардын жолдорун билип, сактануу чараларын көрүшөт. Чет өлкөдөн бир чалуулар келип калганда учурлар барбы? Ушул аппарат боюнча айтып берсеңиз, ал кандай иштейт эле, кандай болду? Симбокс боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Бул атайын буга чейин биздин Кыргыз Республикасынын Ички иштер башкармалыгынын
кылмыш-иликтөө башкармалык жана ошондой эле Бишкек шаардык кылмыш-иликтөө башкармалыгынын кызматкерлеринин жол биргеликте атайын Симбокс деген атайын жабдык кармалган. Бул Симбокс деген жабдык бул айта кетчү болсок бир эле учурда 100дөн 180-200гө чейин абоненттик номерлер сакатталат да ошол. Ошол жара көрүлгөн иш-чаралар негизинде биз чет өлкөлүк жаран кармалган. Бул ошол атайын жабдык чет өлкөдөн туруп чалууларга Кыргызстандын чалууларына жетет да. Себеп дегенде ал абонент номери биздин Кыргызстандын номерлери болот. Ошол эле Ошка, Мегаком, Билайн болушу мүмкүн. Чалган учурда бул жарандарга чалып ал жерге тиркемеге кайсы бир мекеменин, кайсы бир банктын сүрөттөрүн коюп алып чалыш мүмкүн жарандаргачы. Биз ушул банктанбыз. Сизге ал жерден чалат. Ал жерде биз азыр социалдык тармактарда да жарандарыбыз өздөрүнүн уюлдук телефондорун, толук ат жөндөрүн баарын киргизип атпайбы? Ошол учурдан пайдаланып шылымдар чалат ал жерде чалып биз банктан кайсы бир банкка айтыш мүмкүн чалып сизге атыңыздан ушундай Паланчаев Паланча деген онлайн кредит оформдоп ошон үчүн тез түрдө картаңыздын номерин айтың, биз өзгөртүп коелу. Коопсуздук кызматынан чалышмын деп ар кандай темасына жараша учурдан пайдаланып ал шылымдар чалып атат. Ошол учурда жарандарыбыз өздөрүнүн толук ат жөнүн, толук маалыматты бербей коркпостон жакынкы бөлүмдөр, милиция бөлүмдөрүнө барып кайрылып, арыз менен кайрылса болот. Ошол учурда азыр атайын бизден ведомстволук комиссия түзүлгөн, улуттук банктын кызматынан жана биздин кызматкерлерден жана ар тараптагы кызматтарынан онлайн кредит боюнча 50 000 сомго чейин 3 сааттын ичинде жана 100 000 сом 1 сутканын ичинде каралат. Ошол учурда эгерде кайсы бир жарандарыбыз ошондой маселелерге дуушар болуп калган болсо, жакынкы бөлүмдөгү милиция кызматкерин чалып жана ошол банктын коопсуздук кызматына барып кайрылса болот. Азыр мен угармандарга кайрылып өтсөм, урматтуу Жаматтык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги антифейк программасын көрүп жатасыз. Биз бүгүн санарип шылуундарга кабылганда кандай кадамдарды кылыш керектиги туурасында сүйлөшүп жатабыз. Суроолорго Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш-иликтөө башкармалыгынын кибер бөлүмүнүн ыкчам өкүлдөрү, милициянын капитаны Эрлан Сагынбаев жана милициянын майору Азамат Кубанбаев жооп берүүдө. Сизде да кандайдыр бир суроо болсо жазып калтырсаңыз болот. Бизде азыр YouTube колдонуучулардан суроолор келип атат, ошолорду окуп кетсем. Саламатсыздарбы? Менин суроом, видео вызов кылышса, бетибизди, жүзүбүздү көрсөтпөй коюу керекпи? Алар скрин кылып алып, биздин атыбыздан кредит алып калышабы дейт. Башта айтып өткөндөй, демонстрация экран деген бар. Чоочун адамдарга, эгерде чоочун адамдар бейтааныш номерлер болсо, айтып кетмекчибиз, жооп бербеңиздер. Ошол жерден учурдан пайдаланып демонстрация экран деген бар. Беттен жүздөн адам жүзүн скриншот кылып, ошол банк аркылуу онлайн кредит оформдоп атат. Алар скриншот кылган учурда эме банктан кредит алган учурда верификация өтүш керек да. Баягы паспортный фотографию сфотографируйте деген сөздөр бар го. Ошо скриншот кылат. Бирок эме возможно бирок тааныштарыңар телефон номер алмаштырып ийсе эми такыр албай кой деп айта албайбыз. Алыш керек, сүйлөшүш керек. Если чоочун адам, тааныбаган адам болсо, жөн эле телефонду коюп коюш керек. Эгер уже алып калсаңыз, анда не только баягы скрин кылган алден биринчи шаг, дагы еще подтверждение бериш керек демонстрация экранагачы. Ошол ссылка жөнөтүп же одобрить деп баспагыла, ошону биринчи окуп алып туруп, а то биз ачылганда деле окубай туруп эле окей деп басып салганда, ошол учурда шылымдар демонстрация экранына кирип туруп, ошол демонстрация экранынан разовый пароль баягы банкка жөнөтүп, уже сиздин экраныңызды, телефонун экраныңызды көрүп калат. Ошол жакта разовый пароль келген учурда связаться надо, банк менен байланышыш керек. Ошол учурда сразу чалып айтыш керек, мына мени мындай номер алдап кетти, возможно мен банковский картамды азыр же кредит алып коюшу мүмкүн, же уже счетто турган акчаны алып коюшу мүмкүн. Ошол учурда убактылуу мен картамды заблокируйте деп сураныш керек. Жана сатып алууларды жүргүзүп атканда көп ушундай шылуундарга туш болуп калатканын айткансыздар. Анан жасалма чек боюнча дагы кошумчалап кетсеңиздер ушул жерден. Жасалма чектер бул деген мындай айтып кетсем, можем попасться не только
биздин жарандар, и мен дагы от этого никто не застрахован. Себеби дегенде мисал үчүн жасалма чектер кандай проходит? Бизде азыркы учурда интернет тиркемесинде Лалафо, допустим, ошол жака реклама коюшат. Машина сатам, үй сатам, окууга алам, баягы ар кандай буюмдар. Анан шылымдар чалат. Сатасызбы же баягы путевка сатасызбы, ооба деп туруп биздин жарандар жооп бергенде, алар предоплата, мен сизге анда төлөп коеюн, чектерди ырыт коет, жасалма чектерди. Биздин жаран эч нерсени билбей туруп, подозревать этпей туруп ошол чектер басат. Ошол учурда зыян программалар, мисалы Троян деген программалар, шпиондук программаларды качать этип аласыңар. И ошондо биз качать эткенде, ошол эмени тиркемени ачканда, даем добро, подтверждаем, чтобы могли биздин телефон менен управлять эткенде, ошол учурда андан көрө чалып билип попросить эмени сураныш керек да. Мисалы үчүн терминалдан саңылла, банктан перевод кылган учурда чекти скрин кылып жөнөтүңүз, программа менки ачылбайт деп, ошону өзүңүздү обезопасить этиш керек да негизи. Кийинки суроо: алдатып жиберген акчаны кайтарып берген учурлар болду беле дейт. Ооба, азыркы учурда ошол жарандарыбыз заматта кайрылып келген болсо, биз банктан ошол жарандар, ошол кайсы бир банктын болсо, банктын коомсуз кызматына чалган болсо, акчаны азыр тоңдурма деген жол бар, убакыт токтоп турат, эч жака жылдырбай. Ошол келген учурдан жарандардын азыл банктарда бүт ал жерде из калат. Электрон из деп коет, кимге отурулган, кимге турулган чалып, жарандар чакырып, көпчүлүк учурда кайтарылып келген учурлар бар. Эгерде кандай бир убакыт өтүп кеткен болсо, көп адамдар өтүп кеткен болсо, шылымдар чет мамлекет жака дейиндар которуп чыгарып кетчү. Бирок азыркы учурда биздин кызматкерлер тажрыйбалуу бар иштеп атат. Жарандардын көпчүлүк эмесин кайтарып берген учурлар. Демек, бул акчанын өлчөмүнө карабай эле кайтарып алуу, эгер канчалык тезирээк кайрылган болсо, кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү бар, Бар. Жарандар деле түшүнүп калышты да, булар тез эле бири-бирине которуп, мындай изин жашырып кетишти, табуу дээрлик мүмкүн эмес дегендейчи. Ошол бул эгерде алданган акчалар, ошо айтып атпайбыз, башта айтып өткөндөй, биздин кайра эле биздин жарандардын картасына которулат да. Ошол үчүн жарандарга айтмакчыбыз, ушул кандайдыр бир жана жарнама үйдө отуруп акча тапкым келеби деп, ал шылымдар менен сүйлөшүп, булар сага 10 операция жөнөтөм, кандайдыр бир пайызын сен аласың ар бир операция үчүн деп, ошентип кайрылып булар жумуш кылат. Ошол кайра эле биздин жарандар алган акчаларга булар ошол бири-бирине акчалар которуп берип, көптөгөн адамдар банк карталарын ырып берип атышат да, көп учурлар болуп атат жарандарыбыз. Ошол себептен карталарыңарды эч кимге бербеңиздер, доступ бербеңиздер. Кандайдыр бир операцияны жүргүз, үйдө отуруп, буга которуп кой, бул счетко которуп кой деп айтса, которбоңуздар жана сак болуңуздар деп кошумун. Анан еще кошуп кетсем, баягы биздин самый уязвимый бул карталар боюнча көбүнчөсү иштеген учурда көп студенттер болуп атат да. Анткени баягы студенттер эмелерин, последствияларын түшүнбөй, акчага кызыгып, баягы жумасына арендага, баягы онлайн кошелекту, личный кабинеттин паролдорун берип, айтмакчы 5.000 сом, 10.000 сомго чейин жумасына арендага берген учурлар болуп атат азыр. Ошондой айтып кетсем, андайды деле бербеңиздер. В основном бизде студенттер болуп атат ал боюнчачы. Алар кантип байланышып табышкан мындай? Алар жана жумуш берүүчүлөр Telegram аркылуу баягы айтып кеттик элек. Telegram аркылуу работа дегендер бар го. Көп жерде ошол жакта работа, тиин сатасың, буну сатасың. Эч нерсе кереги жок, картаңыздын немесин берип тургула, ошол картаңыздын передача болгондо сизге 5.000 сом, 10.000 сом төлөп беребиз жумасына деген, ошол кызыгып атат да. Ошол в основном Telegram тармакта, Telegram тиркемесинде.
Кийинки суроо, телефон номер аркылуу мобильный банкингке доступ алууга аракет кылгандарды байкап калсак, кандай иш аракеттерди кылышыбыз керек? Мисалы, дем алыш күндөрү банк иштебейт да дейт. Азыркы учурда банктар көп учурларда иштейт. 24 саат иштеген банктарыбыз бар, азыркы учурда бар заманда. Ошол учурда эгерде бир кандайдыр бир шылымдар чалып сураган учурда болсо, телефондо уюлдук жооп бербей, айтып өткөндө, башта айтып өткөндөй, өзүңөрдүн толук маалымат бербегиле. Карталар жөнүндө жана ошондой эле өзүңөрдүн толук ат жөнүңөр жөнүндө. Эгер чалган учурда болсо да, жакынкы бөлүмдөгү жергиликтүү милиция өкүлдөрүнө кайрылсаңыздар, ошол жерден жарандардын маселеңерди чечпегенге аракет кылышат. Кийинки суроо, адамдын намында шылымдык аркылуу кредит алынып калынса, ал кредитке банк алданган кишини жоопту кылып коет экен. Бул учурда кандай болот дейт? Ошол учурда жарандарыбыз ошол ссылкага доступка берип, бул ал жерде айтат да, чалып сен кандайдыр бир санды аткар, же кандайдыр бир суроо бериш мүмкүн, буну айтып кой депчи. Ошол учурда кээ бир жарандар түшүнбөстөн басып кандайдыр бир эмени түшүнбөй тиги шылымдарга маалымат айтып берип коет. Ошон үчүн маалымат айтпай шылымдарга чалбай, коркпосоң чалып, жок кечирип коюңуз деп жооп бербей, маалымат жөнүндө бербеш керек. Эгер кандайдыр бир маалымат берип, өзү кандай бир тиркемеге кирип алса, фишинг деген атайын тиркеме бар. Ошол тиркемеге кандайдыр бир банк акция кылып отуш мүмкүнмүн. Ушул адам тиркемени 10 адамга жөнөтсөң, сага мындай белек болот. Кайсы бир майрамдарда мындай тиркемелерге кирип, фишинг деген. Ошол тиркеме аркылуу киргенде, жарандар уюлдук телефондо өздөрүнүн ачык түрдө доступ берип коет. Ошол жарандардын атынан операциялар кылып салышы мүмкүн. Ошон үчүн да бейтаныс адамдарга жана ошондой эле ар кайсы тиркемелерге кирбешиңиздерди суранып кетебиз жарандарга. Сизде кошумча бар болсо? Жанагы сиз баягы эмени суроо бердиңизби? Банкка ким шылымдар алдап кетсе, жаран төлөйбү же ким төлөйт деген, биз мисалы үчүн аны айта албайбыз. Неге дегенде ар бир банктын өзүнүн политикасы бар, өзүнүн договордун немелери бар. Ошол договор, согласно договору, ошондой и политика будет проходить. Бул ошо алданганыбызды далилдесек деле, бирок банк бизди алданган кишини күнөөлүү деп коюп атат деп жазып атат да. Мен түшүндүм, ал деген уже банк мисалы үчүн кредит берип атканда баягы онлайн кылышты, ал деген баягы биздин өзүбүзгө для удобства деп коет. Анан банк көрбөй атат да, шылым алып атабы же өзү жаран алып атабы. Ошол себептен ар бир айтып кетсем, өзүнүн политикасы бар банктын, выдача кредитов дегендей. Алар уже более вопросы к ним, нежели к нам. Бизге арыз менен кайрылган учурда эле биз своевременное реагирование, своевременное расследование деген ошондой кылмыштын бети ачылыш керек да. Кийинки суроо, ушу акчаны алдатып ийсек, кантип кайрылсак болот? Анан бул канча убакытта чечилет дейт көйгөй? Көйгөйдө жарандар биринчи учурда милицияга кайрылган себептен, ошол жерде кайсы бир банк болсо, ошол банк аркылуу өзүнүн буга чейинки кимге которулган кагазын жарып берет, выписка деп коет банкынча. Ошол жерден көтөрүлгөндөн билинет ал жерденчи банктан. Эгерде эртерээк кайрылган болсо, же ошо банктын кызматкерлери, коопсуз кызмат бар булардын, банк чаралса, башта айтып өткөндөй акчаны тоңдуруп турушат. Акча тоңдурган учурда кимге которулган болсо, жарандар менен алып ар кандай учурлар болот. Банктар өзү мисалы үчүн кайсы бир региондордо болуп калышы мүмкүн, Кыргызстан булуң тылдарына которушу мүмкүн. Ошон үчүн жумушуна карап эртерээк чечпегенге аракет кылабыз барыбыз. Бизге мисалы үчүн банктар, биз кагаз жөнөтүп, банктардын өзүбүз передвижение денежных средств деген запрос беребиз. Ошол учурда бизге баягы айтып кеткендей электронный след калтырат. Ал деген акча бир адамга барганда ортодо жоголуп кетпейт. Бул ошо специфика, кылмыштын спецификасы бар. Жок болуп кетпейт жөндөн жөн эле акча. Бир по-любому бир счеттон чыкса, бир счетко которулуш керек. Ошол счет аркылуу дальше биз иштейбиз. Эгер ал деген счет башка чет мамлекеттики болуп калса, ошол учурда биз чет мамлекетке биз дагы кагаз жөнөтөбүз, международное следственное поручение. Ошол жерден дальше иш чаралар жүргүзүлөт да.
экиси. Ошо бул канча убакытта чечилет, чын эле чечилеби деп сурап атпайбы? Көп жарандарда ошо буга биринчиден убакыт кетет, акча кетет, андан көрөк мындай жөн коюшат го. Ушул учурлар мындай эмне үчүн ушундай созулат бул процедуралар? Эң көйгөй маселе ошол, баягы жарандар ойлойт, азыр кагазды жазып туруп эле 1 саат 2 сааттын ичинде эле берип коет, кайра кайтарып берет акчамды деген. Жок, андай деп айта албайбыз. Эмнеге дегенде по мере расследования деп коет. Азыр мынча 1 айда, 1 жумада, 2 жумада деген андай эмелер жок да. Эмелер убакыт атайын бөлүнбөйт да. Ар бир кылмыш индивидуальный кылмыш. Бирок сиз индивидуальный подход бар ар бир кылмышка. Мисалы үчүн связано с преступление, с киберпреступностью. Мисалы үчүн бирөөнүкүн жасалма чек жиберсе, бул башка кылмыш. ДТП болуп туруп чалып туугандарын алдап кетти, бул башка кылмыш. Анткени разный перевод бир болсо дагы, бирок разный подход кылынат кылмышка жараша дегендей. Анан негизи ошо эгер ошол адамдыкы кайтарылып берилбесе дагы бул кылмыш катары каралып, сиздер айткандар тиешелүү адамдарга булар багыт берилип, андан ары бул мындай алданууларга кичине болсо дагы бир жолтоо болот да, туурабы? Сөзсүз түрдө учурда бул учурда биз буга чейин биз цифровой анализ карап чыксак, бир топ азыр азайды бул кылмыштарчы. Себеп дегенде буга чейин жарандардан жана ар кандайсы ар кайсы компаниядан биздин абонент номерлерден СМС аркылуу баардык жарандарга түшүндүрүп, ар бир абонент номерге алдатпаңыздар, өзүңөрдүн толук ат жөнүңөрдү маалымат бербеңиздер, ошол үчүн адамдар чалса жооп бербеңиздер, жана бейтааныш фишинг ссылкасы аркылуу кирбеңиздер. Ошол учурда окуу жайларда ар кайсы бир элде чогулган учурларда биз түшүндүрмө иштерин жүргүзүп, видео роликтер жөнөтүп, кандай жардамалар чыгарып, азыр учурда алдын алуу иштери жүрүп атат. Бугунчачы жарандарыбыз, көпчүлүгү жарандар түшүнүп калды азыр учурдачы. Эрлан айтып кеткендей, ошо кошумча кичине бар эле. Эрлан айтып кеткендей, бизде термин бар, кибергигиена дегенчи. Ошого карата Эрлан айтып кеткендей, азыр бүт вуз, мектеп, баягы көп общественный местоларда, эл көп чогулган жерге барып атайын чогултуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баягы алдам калбаңыз деп, ошондой азыркы учурда роликтерди чыгарып, LED экрандарга азыр видео поучительный социальный роликтерди көргөзүп, ошондой кибергигиена карата иштерди жүргүзүп атабыз. Профилактика. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда кыскача жарандар эмне билиш керек ушул уундар боюнча, кантип өзүн коргош керек, жыйынтыктап айтып койсоңуздар. Учурдан пайдаланып дагы бир жолу жарандарыбызга айтып кетмекчибиз. Чоочун видео чалууларга, чоочун адамдарга, ушул уундарга өзүңөрдүн толук маалыматыңарды, банктык карталар, көп учурда банктык карталар болот. Банктык карталарыңарды бербегиле, жана бейтааныш атууларга өзүңөрдүн операциялар, кандай операция жүргүзүп, буга которуп кой деген, ошондой операциялар жүргүзбөңүздөр, карталарыңыздарды эч кимге бербеңиздер. Ошол учурда ар кандай бир чалуулар, үйдө отуруп балаңыз кырсыкка учуруп калды деп чалуулар болсо, кандайдыр бир маселени чечүү үчүн акча талап кылышы мүмкүн алар. Ошол учурда өзүңөрдү эмоцияга алдырбастан, жакын көрүндө милиция кызматкерлерин же окуяны тактап, шашпастан кадамга барыңыздарды айтып кетмекчибиз. Сизде кандай кошумча бар? Кошумча, эгер ушундай шылымдарга алданып кетсеңер, 102-ге незамедлительно чалууга, банкка чалууга, ошол эле предостережение. Чоң рахмат, сиздерге убактыңыздарды бөлүп, угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыздар менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз антифейк программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Биз бул жолу интернет шылуундардан кантип коргонуш керектиги туурасында сүйлөштүк. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.